Аялдын кадыр баркын түшүрө турган аялдын 3 сыпаты. Биринчиден, бардык нерсени жеке өзүнүн желкесине алышы. Эркекпи, чоң атасы айырмасы жок, бардыгынын иштерин дагы өзүнүн жеке башына алып, биринчиден ден соолугу, өзүнүн сулуулугу, өзүнүн убактысы, өзүнө жеке кете турган убактысы дагы башкаларга кеткендиктен денесинен дагы, ден соолугунан дагы ажыраган. Чындыгында өзүңө көңүл бул. Өзүңө, денеңе, сулуулугуңа көңүл бур, маани бер. Башкаларды жалаң гана жашатамын дей турган болсоң, өзүңө күн келбей калат, жашай албай каласың. Бул биринчиден экен, өзүңдүн телаңа, денең ар дайым маани бер. Өзүңдүкү биринчи орунда болуш керек. Эгер сени телаңа өзүң сүйбөсөң, өзүң күйбөсөң, сага эч ким күйбөйт. Бул анык 100% факт нерсе. Ал эми экинчиден, ар дайым жакшысын башкаларга каалашың. Аял киши ушундай семьяда, мисалы жөнөкөй тамак салганда дагы этүү жерини күйөөсүнө берет, балдарына берет, өзү кош бойлуу турат. Кайнатасына тойдурат, өмүрлүк жолдошун тойдурат, өзү бирөөлөрдөн калган тамакты жеген учурлар болуп калат да. Эң жакшысын өзүңө бер биринчи, себеби сенден урпак көбөйөт, сен келинсиң, сен сонун балдар төрөп беришиң керек. Эгер эртең төрө албай калсаң, витамин жетишпей башка ошонун аркасынан турмуш ажырашып кетесиң, бардыгы бекер болуп калат да. Сен жакшылык кылам деп өзүңө башкаларга да жамандык кылып койгонун билбей каласың. Бул экинчиден. Үчүнчүдөн, эч качан жеке иш кылба, өз алдыңча болбо. Ар дайым күйөөң менен, өмүрлүк жолдошуң менен бир нерседе, ар бир маселеде кеңеш кылсам болобу, не болот, кандай болот. Көңүлү калып кетет да, көңүлү калганда ал учурда көп нерсе кеч болуп калат. Ошондуктан ар дайым бир маселелерде кеңеш сура.